Мен округумдагы Каракөл шаарында коммуналдык чарба ишканасы бар. Бул бурда Минэнерго караштуу акционерный общество электрический станция деген бар, ошонун карамагында болчу. Азыр бүгүнкү күндө ошол ишкананы жергиликтүү муниципалдык бийлик өткөрүп берүү боюнча маселе көтөрүлгөн. Да туура биз электроэнергияны өндүрүү боюнча ошол электрический станция иштеш керек. Ал эми чарбалык иштер менен муниципалдык ишканалар мэрия иштеш керек деп биз муну колдоп атабыз. Бирок ошол эле мезгилде өкмөт министрлик кабинетинин тескемеси чыккан. Өткөрүп берүү боюнча анан кийин 3 жылдык субсидияга каралган. Бирок бүгүнкү күндө ошол коммуналдык чарба ишкананын кызматкерлери толук камдуу маалымат ала албай атабыз деп мага кайрылып атышат. То есть ошол маселени ушул министрлик кабинетинин кызматкерлериненби же болбосо ушул тескемени чыгаргандардын авторлорунанбы ушул жака бир түшүндүрүү иштерин жүргүзсө. Мэриядан болсо айтып атышты, биз мынча кызматкерди ала албайбыз деген сөздөр бар деп атышат. Кыскартабыз деген сөздөр болуп атышат. Жөнөкөй кызматкерлер иштеп жүргөндөр ошол маселени туура толук камдуу түшүнө албай атышат. Ошону толук камдуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, субсидия деген мынча болду, мындай деген кызматкерлер алынат, кыскартуу деген болбойт же болот деп ошондо толук камдуу иш алып барышса. Ошону боюнча дагы протокол тапшырма берип койсоңуз. Рахмат.